Assalamu alaikum bir tuğanlar. Денсаулығыңар жақсы, қандай тұрасыздар? Бүгін 30 iyun Жетегіз районы. Жүзімдер өз момдай болып қалды. Ол Юлиан деген сорт. Мына гүлдөйін деп. Бояғы преображение. Бір жер монарх. Андан кейін Казанова. Анан аватар. Мына ошондой 20дан ашык сорт бар. Ар кандай сорттор. Анан азыр бир сыйра сугардык. Сугарып азыр калий жерсемткичин берели деп атабыз. Нитарт деген Франциянын жерсемткичи. Составында 10% азот, 10% фосфор, 40% калий. Андан сырткары магний, темир жана башка микроэлементтерди камтыган жерсемткич. Азыр 10 литр сууга биз 30 граммдан нитарт жерсемткичин беребиз. Биз 10 литрлик чакага мындай кылып даярдап алдык. Бул жерге азыр 700 граммдык майонездин чакасы. Ар бир 10 литрге 700 граммдан куйсак 10 литр сууга. Ошондо примерно ар бирөөнө 30-32 граммдан жерсемткич иштейт. Муну ысык сууга эзип аралаштырып алдык. Тиги мүшөгү менен алганбыз. Бир мүшөгү 25 килограмм. 25 килограммды анан сүрөткө тартып мүшөгүн видеонун артына коюп коеюн. Эмне себептен биз азыр берип атабыз? Азыр мына гүлдөрүнө аз убакыт калды. Ошо бир 10 күндүн ичинде гүлдөйт, алды. Аркасы андан кечирээк 15-20 күнүн ичинде гүлдөйт. Мына ошол маалда биз сугарып жана кошумча азыктандырып алышыбыз керек. Бул жерге биз калий, фосфор берсек болот, бирок азот бербешибиз керек. Азот берсек, бунун өсүмү катуулайт да гүл мүчүрлөрүн түшүрүп салышы мүмкүн. Мына ошол себептен биз калий жерсемткичин берип атабыз. Калий жерсемткичи бул гүлдөгөнгө да жакшы шарт түзүп берет. Ошондой эле башка микроэлементтер да бар. Мына ошол себептен биз азыр бир сыйра сугарып алдык. Андан кийин бир чака жерсемткичти куябыз, аралаштырылган. Андан кийин кайра дагы жерсемткич толук сиңиш үчүн дагы кайра үстүнөн бир чака суу куябыз. Мына ошо менен биз бир 15-20 күндүк жүзүмдүн азыгын берген болобуз. Анан гүлдөргө аз калдык деп атпайбызбы? Мына мындай болуп калды. Бирок дагы бир жумадай убакыт бар. Ушуга чейин эртең же бүрсү күнү бир сыйра дарылайбыз баарын. Гүлдөр алдындагы дарысын чачабыз. Ал жөнүндө өзүнчө видео чыгарабыз. Анан гүлдөп атканда суу бербешибиз керек. Суу берсек, опыление, чаңдашуу начар болот. Же болбосо гүл мүчүрлөрү түшүп калышы мүмкүн. Мына жерсемткичти мынтип аралаштырып алабыз. Ага чейин аралаштырганбыз. Бул күчтүү концентрат. Бул эки чакада 10 литрден суу бар. Анан мындай бирден куябыз. Мына көрдүңүздөрбү? Анан муну көтөрүп барып жүзүмгө куябыз. Мына. Бул сиңип бүткөндөн кийин үстүнөн кайра бир чака суу куябыз. Мына бүгүнкү айтайын деген сөзүбүз ушул болмокчу. Гүлдөр алдында жүзүмдөргө кошумча тамыр аркылуу азыктандыруу. Саламатта калыңыз.